Эмесе улантыр эле азыр мен бир 15 марттагы биздин вебинарыбызга анонс жасап койсом, бизде ушул акыркы лекциябыз болмокчу. Ал жака дагы абдан кызыктуу эки спикерди чакырдык. Бул Канат Ногойбаев. Ал азыр ушул инновациялык мектептин жетекчиси болуп эмгектенип атат. Ал өзүнүн мектебинин мисалында азыркы заманбап мектеп кандай чаа уюшулгандыгы туурасында жана окуучулар өздөрүнүн чыгармачылыгын, инновациясын, сынчыл ой жүгүртүүсүн кантип өнүктүрүп жана өзлөрүнүн билим деңгээлин кандайча жогорулата тургандыгы жөнүндө сөз айтып бермекчи. Андан тышкары биз Искендер Шаршеевди дагы чакырдык биздин вебинарга. Ал Людей по креативной экономике. а, ал дагы бизге ошол стартаптарды кантип өткөрүшү керектиги туурасында айтат. Анын ичинде кичинекей мультиктерди тартуу, YouTube'да алдыга илгерилөө, айылдарда бул маселелерди илгерилетүү боюнча айтып бермекчи. Азыр Галина Сергеевнага сөз беренин астында кыскача бир анонс жасап коеюн дедим эле. Биз мына ушул лекциябыздын аягына чыгып калдык. Бизде сиздерге карата мындай бир сунушубуз бар. Биз силер мына ошол бардык катышуучулар мына ошол 12 жолку биздин вебинарыбыздын жыйынтыгын чыгаруу үчүн болгону бир 3 жөнөкөй эле суроону иштеп чыксакпы деп атабыз. Жана силер ага эркин формада кыргызча, орусча жооп берсеңиздер болот. Анан сөзсүз түрдө өзүңөрдүн ошол суроолорго жообуңарды биздин ушул Visa 2025 баракчасына жайгаштырсаңар жакшы болот эле. Биз болсо өзүбүз тараптан ким мына ушундай жакшы чакан эсе жазып берсе, мына ошол биздин тренингдер жөнүндө, кандай жыйынтыктарга келгендиги жөнүндө биз бир жакшынакай сыйлык даярдап койдук. Ошол ким мына биздин пикирибиз боюнча мына ошол биздин сурообузга мыкты жооп бергендиги үчүн, баягы эркин стилде, каалаган стилде ким мыкты жазгандыгы үчүн биз ушундай мыкты бир сыйлыкты берели деп атабыз. Биз Telegram каналыбызда ошонун эрежелерин, мөөнөтүн жайгаштырмакчыбыз. Ошол жерден маалымат алып, катышсаңыздар болот. Анан араңыздардан бирөө сөзсүз түрдө биздин командабыздын атынан бир сыйлыкка ээ болосуздар. Муну бир аз ушинтип шыктандырып коелу деп чечтик. Галина Сергеевна, сизге сөздү берейин. Биз сиз менен учурашып турганыбызга кубанычтабыз. Кош келипсиз. Сизге сөз берем. Эдуард, сизге чоң рахмат. Урматтуу кесиптештер, саламатсыздарбы? Биз мына бүгүн силер менен бирге ушул ишибизди баштап атабыз. Мен өзүмдүн презентациям менен бөлүшөйүн сиздер менен. Бул абдан маанилүү нерсе. Ошол презентация жакшынакай иштеп бериши абдан маанилүү эмеспи? Эмесе бүгүн эң сонун бүгүн силер менен баягы жөнөкөй эмес бир маселенин тегерегинде сүйлөшүп, ушундай бир оңой эмес презентация менен бөлүшөйүн деп турам. Өзүм ээ болгон тажрыйба менен бөлүшөйүн деп атам. Жана ошо билим берүүнүн сапаты жаатындагы адис катары өзүмдүн тажрыйба менен бөлүшүп, ушундай окуу усулдук материалдарды бөлүшүү жаатында сөз кылмакчымын. Өзүңөр билгендей, мен ошол Россия Федерациясынын билим берүү жаатындагы долбоордун жетекчиси катары иш алып барып атам. Жана ошол эле мезгилде биз ушул жанагы стандарттарга ылайык чөнөөчү материалдар менен иштөө жаатында иш алып барып атабыз. Ал эми бүгүн силер менен биргеликте биз силер менен бирге сүйлөшө турган темабызды аныктоо үчүн ошондой эле ошол семинарыбыздын аягына чыгайын деп калаардын астында алдыбызга бир милдет койгонбуз. Биз азыр басымды эмнеге жасасак, ошол мектеп окуучуларынын инсандык өнүгүүсүнө басым жасайлы деп, анын ичинде санариптик технологияларды кеңири колдонуу жаатында, ошондой эле азыр ушул санарип дүйнөдөгү биздин өспүрүмдөрүбүз ошол санарип дүйнө менен алектенип аткандан кийин, ошол дүйнөдө жашап аткандан кийин, ушул баланын ушул өспүрүмдүн кандай өзгөрүүлөргө дуушар боло тургандыгына, кандай тобокелдиктерге дуушар болушу мүмкүн экендиги туурасында сөз кылмакчымын.
Мен психолог эмесмин, мектепте 10 жыл иштегем, негизи мен изилдөө жаатында иш алып барган адисмин, ошондой эле чөл чөчү материалдарды иштеп чыгкан адисмин. Бирок мен үчүн ошондой атайын баягы адистерди чакырбастан туура эле алар өздөрүнүн ошол жаатын кесиптик жааты туурасында сөз кылган ошол адистерди чакырбастан эле жалпысынан ошо илим жаатында эмнелер аткарылып аткандыгы туурасында ушул эксперттик деңгээлде гана эмес, мына азыр эле ошол жасалма интеллекттин деңгээлинде эмнелерди алып атабыз. Анын ичинде азыркы биздин окуучуларыбыз дуушар болуп аткан жагдайдагы абалга карата баяндама жасап, көз салып, анын жыйынтыгы кандай боло тургандыгы туурасында сөз кылсамбы деп турам. Ошондуктан биз үчүн абдан маанилүү нерсе мына ушул баалаганга мүмкүнчүлүк болушу. Башкача айтканда, биздин мектеп окуучуларыбыз бүгүнкү күндө кимдер? Алар 21 кылымдагы ушу өспүрүмдөр деген кимдер? Алардын негизги мүнөздөмөлөрү кандай? Жана эң башкысы, алардын ошо инсандык өнүгүүсүнүн негизги багыттары кандай? Когнитивдик жана социалдык өнүмдөрү кандай? Мына ушуларга көңүл буралы деп атабыз. Анткени мунун баардыгы уште болушунча натыйжалуу уюштуруу үчүн умуну белүү абдан маанилүү болуп саналат. Бул жалаң гана билим берүү мекемелерде эмес, үйдө дагы, башка жерлерде дагы мына ушул толук кандуу жана коопсуз жашоосун биздин өспүрүмдөргө кантип камсыздашыбыз керек деген тема тереңи сөз кылмакчымын. Мен өзүмдүн презентациямда абдан көп булактарды колдоном. Аягында бардыгы ушул булактарга тиштемелерди бермекчимин. Биз үчүн бир нерсени түшүнүү абдан маанилүү. Айталы, ушул заманбап мектеп окуучусу бул Z муунунун өкүлү болуп саналат. Биз баарыбыз мына ушул классификация жөнүндө маалыматыбыз бар деп ойлойм ушул муундардан. Мисалы, Uber деген бар, X, Y деген муун бар. Ал эми 2000-жылдан кийинки төрөлгөндөр булар Z муунуна кирет. Алар азыр мектепте билим алып аткан биздин окуучуларыбыз. Ар кайсы эксперттер ар кандай мүнөздөмөлөрдү берип жүрөт бул муундун өкүлдөрүнө. Жана анын ичинде 13 түрдүү мүнөздөмөлөр берилет. Буларга жана алар жалпысынан мына ушул Z муунуна кирген балдарга тиктүү болгон ушундай мүнөздөмөлөр болуп саналат. Булар өтө активдүү балдар, ошондой эле клиптик ой жүгөртүү жана аутизмге жакыныраак болгон балдар деп айткандар дагы бар. Биз бүгүн аутизацияга көбүрөөк шыктуу болгон балдар деп айтылган жана бул ушул бүгүнкү биздин балдарыбыз жашап аткан ушул заманбап чөйрөсү алардын өнүгүүсүнө кандай таасир тийгизет жана ушул иштин натыйжасында аларга эмне таасир этет жана мына ушул ар кандай деңгээлде мына ушул тобокелдиктерди болушунча азайтыш үчүн кандай чаралар көрүлүп атат? Мына ушул суроолор боюнча сөз кылмакчыбыз. Мен мына бүгүн ушул презентацияда менин көз карашыма карап айта турган нерсе бул баягы көбүрөөк көрүнүктүү болгон изилдөөлөрдүн натыйжаларын сунуштайын деп атам. Азыр мына ошо материалдардан баштасак, негизи 13-18-жылдарды көрүп атасыңар. Бул жерде бул абдан олуттуу адистерден турган топтун ишинин жыйынтыгы болуп эсептелинет. Алар Москва мамлекеттик университетте ошол интернетти колдоо уюм менен биргеликте олуттуу ушундай изилдөө жүргүзүп, ошондой эле сан ариптештирүү, билим берүүнү сан ариптештирүү жаатында изилдөө жүргүзгөн уюм болуп саналат. 10 жыл мурда мына ушул өткөн 10 жылдын ичинде ар кандай муундар боюнча атайын изилдөөлөр жүргүзүлүп, абдан көп изилдөөлөр ар кандай деңгээлде жүргүзүлгөн жана алардын натыйжасына карай турган болсок, акыркы 5 жылдын ичинде
Онлайн активдүүлүгү жогору болгон өспүрүмдөрдүн саны кескин өскөн. Бул олуттуу көрсөткүч. Ар бир үчүнчү өспүрүм өзүнүн жашоосунун 3/4 бөлүгүн ушул онлайнда өткөрүлгөндүгү аныкталган. Ал эми азыр болсо өспүрүмдөрдүн убактысынын жарымын 50%-ын ушул интернетте өткөрө тургандыгы белгиленген. Бул жерде 3 негизги позиция бөлүнүп көрсөтүлгөн. Алар боюнча биздин өзүбүздүн талкуубузду жүргүзсөк болот. Алар онлайн активдүүлүк, анан кийин алар ошо өткөргөн убактысы жана белгилүү бир шарттар. Булар ар бир экинчи ата эне ошол өздөрүнүн балдарынын онлайн активдүүлүгү өтө бийик экендиги жөнүндө маалыматы болбогон учурлар. Башкача айтканда, мына ошол шарттардын бардыгы мына ушуларга байланыштуу, мына ошол карама-каршылыктар, тобокелдиктер жана көйгөйлөр жаралып атат. Келиңиздер анда биз бир аз мына ушул Z мууну жөнүндө бир аз кеңири сөз кылсак, ушул Z мууну мына ушул муунду алдыда эмне күтүп турат жана эмне болуп атат бүгүнкү күндө. Эгерде биз сиздер менен биргеликте ушу жалпы цивилизациябыздын өнүгүүсүнө көз сала турган болсок, индустриянын өнүгүшүнө көңүл бура турган болсок, биз азыр ушул 4-үнчү өндүрүштүк революциянын биринчи этабында турабыз. Өзүңүздөр билгендей эле, мына ушул технологиялардын өзгөрүшү, ошондой эле жаңы технологиялардын пайда болушу, булар күчтүү түрдө жашоонун бардык тармагына өзүнүн таасирин тийгизет жана ал белгилүү бир этаптарга байланышкан. Мисалы үчүн буу машиналар пайда болгон, анан кийин электрлештирүү, автоматташтыруу, компьютерлер байланышкан. Азыр биз ушул кийинки этапта, ошол 4-үнчү раундга кирүүнүн алдында турабыз, ошол өндүрүштүк революциянын. Жана у нас мына ошол слайдда биздин ушул адистерибиз ошол Москва мамлекеттик университетиндеги адистерибиз сунуштаган слайдты көрүп турасыңар. Бул жерде мына ошол 4-үнчү революциянын башталышы 2009 жыл менен байланыштырылган. Эң биринчи ушул алгачкы революция жана ошол мезгилде эмне болду эле айталы ошол 2009 жылдары. Ал мезгилде ошол интернет түйүнү ошол саны боюнча ошо жердин калкынын санына караганда көбүрөөк болгондугу белгиленген. Ошентип, бул ошол жасалма интеллект жана ушул программалар бул жерде жасалма адамдар тарабынан жаралып жана алар интернетти дагы ар кандай максаттар үчүн интернетти колдоно башталгандыгын көрсөтүп турат. Мына ушул слайд мага аябай жакты. Ошон үчүн аны көчүрүп алдым эле. Мына бул жерде так көрүнүп турат да бардыгы. Мындан ары эми мына ушул Z муунусу эмне күтүп тура тургандыгы баягы көрсөтүлгөн. Мына азыр биз силер менен бирге ушул дээрлик бардык жер шаар ушул Wi-Fi менен чулгангандыгын көрүп турабыз жана кадам сайын гаджеттер, импланттар ишке киргизилип атат. Ал эми Кыргызстанда биз ошол үйлөрдө азыр жана акылдуу үй, акылдуу шаар, бардыгын мониторинг жүргүзүү сыяктуу программалар ишке ашырылып атканын көрүп атабыз. Ошондой эле издөө системалары адамдын организмине колдонулуп атат. Андан тышкары мына ошол 4-үнчү индустриалдык революциянын 4-үнчү этабында ушу 4-үнчү этабынын жүрүшүндө бардык ресурстардын бириктирилиши, өнөр жайдын бириктирилиши жана эски жана жаңы технологиялардын натыйжалары бириктирилет деген 4-үнчү этаптын алдында турабыз жана ошондой эле мына ушул алдыда өнүгүүнүн аркасында боло турган ошол индустрия менен өндүрүш дагы бар бириктирилип жана алар ушул өндүрүш өзүнөн өзү багыттала турган болуп же өнөр жай өзү талдоолорду жүргүзүп жасалма интеллекттин жардамы менен ал
өзлөрүнүн ишин өзү өркүндөтө турган болот, катачылыктарын оңдой турган болуп, натыйжасын жакшыртканга мүмкүнчүлүгү боло турган нерсе. Мына ушундай божомолдор болуп атат жана ушул божомол болуп аткан мезгилде бүгүн мектепте билим алып аткан окуучулар менен тикелей ишти жөнгө салуунун зарылдыгын шарттап турат. Эмесе мына ушул өзгөрүлмө дүйнөдө биздин балдарыбыз дагы кандай өзгөрүүлөргө дуушар болушу мүмкүн экенине көңүл бурушубуз керек. Мага эмне таасир этти мына ошол талдоону жүргүзүп аткан мезгилде? Айталы биринчи жолу ошол жердеги цивилизациянын тарыхында ошол өзгөрүлмө дүйнөгө ыңгайлашуунун алдыңкы отряды болуп, көрсө улуу адамдар эмес, ошол өсүп келе жаткан муун болот экен, алдыңкы отряд болгон. Анткени ошол интернетте өздөштүрүүнүн активдүүлүгү боюнча кыйла улуу адамдарга караганда кыйла алдыда экендиги аныкталган. Бул ушул цивилизациянын тарыхындагы бир жаңы феномен деп койсок болот. Бүгүнкү күндө өспүрүмдөр өздөрүнүн электрондук түзүлүштөрү бар болгондон кийин алар дээрлик өз алдынча ушу жашоонун жаңы образын өздөштүрүп атышат. Көп учурда алар бул улуу адамдарга жардам сурап деле кайрылбайт. Алар аралашкан реалдуулукта жашайт. Анан алардын жашоосунун кайсы бөлүгүн онлайнда, кайсы бөлүгүн оффлайн өткөрө турганда, реалдуу жашоодо өткөрө тургандыгын так экөөнүн чектеп көрсөтүү оңой эмес. Ошондуктан алар үчүн онлайн коммуникациялар, компьютерлер бүгүнкү күндө мындай табигый алар жашаган чөйрө катары кабылданат. Ошондуктан биз ошентип айтып атабыз, жанагы өзгөрүп жаткан бала, өзгөрүп жаткан өспүрүм ушул өзгөрүп жаткан дүйнөдө деген термин жаралып атат. Биз бул жерде эң башкы басым жасай турган нерсе эмнеде? Ушул баягы өз ара мамиле түзүү, мисалы үчүн программалар менен баарлашат, же болбосо тең туштары менен баарлашат реалдуу жашоодо дегендей. Ошондуктан мына ушул жакта ал өзү жакшы максаттарына жетиш үчүн ага белгилүү бир көөндөмдөр керек болот. Ошол татаал бир шаймандарды колдонгонго мүмкүнчүлүгү болуш керек. Ошондуктан биздин психологдор айткандай, бүгүнкү күндө мындай татаалдашкан адамдын калыптануу процесси жүрүп атат деп атат да. Жана анын курчап турган айлана чөйрө менен болгон мамилеси дагы татаалдашып атат деп айтып жатышат. Дагы көңүл бура турган нерсе бул өзгөчө менин көңүлүмдү бурган нерсе бул ушул балалыктын модели дагы өзгөрүп атат. Психологдор, социологдор, педагогдор айталы мына ушул салттуу балалыкты баягы бала чак, анан чоңойгон учур деп бөлүп караганга көнүшкөн да салттуу түрдө. Жана ушул PISA изилдөөсү негизги жооп бере турган суроолордун бири мына ушул мектептин окуучулары, бүтүрүүчүлөрү 15 жашка чыккандар натыйжалуу түрдө ушул улуу жанагы улуу курактагы жашоого кирише алабы деген суроого, даярбы ошого деген суроого жооп берет эмеспи негизинен. Жана эми баягы олуттуу трансформация болгон ушул жаңы тутумга трансформация жүрүп аткан ушул процесс учурунда ушул жаңы түшүнүк артта калып атат. Башкача айтканда, балалыктын модели өзгөрүп атат деген эмне? Бул демек ошол бала чак менен улуу курактагы ошо жаш курактын баягы так бири-биринен болгон айырмачылыгы азастап журулушуп аткандыгын көрүп атабыз да. Айталы мына биздин ошо балдарга карата, ошо билим алууга карата биз мамиле кылган мезгилде көбүнчө ошол бала чагында болобу, мектеп учурунда болобу, кийин чоңойгон мезгилде ал натыйжалуу жашап кеткесине мүмкүнчүлүк берүүгө багытталган болсо, бүгүнкү күндө кандай көөндөмдөр керек экендиги туурасында маселе дагы өзгөрүп атат. Бүгүнкү күндө МКТ эң бир маанилүү агент болуп эсептелинет социалдаштыруу жагында жана
Ал ошондой эле бул жанагы санариптик балалык, санариптик өнүгүү, санариптик социализация деген түшүнүктөр пайда болуп атат. Анан ал ошол үй бүлө жана мектеп менен дагы бул өзүнчө атаандаштык болуп атат десек болот. Жана ошол санариптик коомдун призмасы аркылуу караган мезгилде бул негизи эле ошол санариптик бала чак деген бул ушул балалыктын өзүнүн санариптик бир этабы катары караш керек болуп турат да бүгүнкү күндө. Демек, бүгүнкү күндө ошо санариптик технологиялар, кандайдыр бир жаңы бир революциянын түрү катары болуп атат. Жана ал бардык ушу жашообуздагы көрүнүштөргө дагы өзүнүн таасирин тийгизип атат. Ошондой эле балалыктын тиби дагы өзгөрүп атат. Эмне болуп атат бүгүнкү күндө? Биз силер менен көңүл бурганда мурдага караганда татаалыраак түзүлүш айталы өзүнчө бир тапшырмаларды аткарууда ошол балдар ушул балдардын психикалык өнүгүүсүнө таасирин тийгизет. Эми көңүл буруп көрсөңөр, урматтуу мугалимдер, мына ошол өнүгүүнүн формалары жана жолдор, ишмердиктин түрлөрү, ошондой эле бул ошол жаңы психикалык өзгөчөлүктөр менен сапаттарга ээ болуу зарылдыгы бар. Бирок натыйжасында биз өзүбүз адатта колдонуп жүргөндөн башкача форманын жаралып атканын көрүп атабыз. Башкача айтканда, балдарга билим берүү же окутуу азыр такыр башкача негизде, башкача формада, жанагы салттуу формадан айырмаланып жүрүп атат. Ошондуктан мына ушул мектептерге бүгүнкү күндө олуттуу көңүл буруу зарыл болуп турат мына ушул трансформацияларга, ушул өзгөрүүлөргө. Дагы бир нече өзгөчөлүктөргө көңүлүңөрдү буруп койсом, биздин психологдор белгилеп жаткан жаатында айталы. Ошол Галина Солдатова жетектеген биздин психологдорубуз мына ошол баланын өнүгүүсүндөгү өзгөрүүлөрдү аныктаган өзгөчөлүктөр, анын когнитивдик жана жеке инсандык өнүгүүсүндөгү өзгөрүүлөрдөгү өзгөчөлүктөр деп белгилеп кетип атышат. Мына буга чейинки айтылган нерселер менен айкалышкан нерселерге көңүл бура турган болсок, мына ошол жалпы баягы ар кандай эксперттик топтордун айткандарынын жалпыларын жана өзгөчөлүктөрүн, айырмачылыктарын белгилесек, бул демек мына ошол жаңы маданий каражаттар менен шаймандарды колдонуу, ошондой эле жаңы маданий каражаттар менен шаймандарды колдонуу, жогорку технологиялык арсеналга ээ болуу, ошондой эле баланын онлайн контекстте көбүрөөк убакыт болушу, жана булар өзлөрүнүн кесепеттери кандай боло тургандыгын айрым жактарын бизге белгисиз болушу, ошондой эле активдүү түрдө өз алдынча жана бардык өспүрүмдөрдүн ошол бардык жеткиликтүү ресурстарды өз алдынча активдүү жана мындай башаламан өздөрүшү тигил же бул ресурска кирбей деп тыюу салуу оңой эмес болуп калат ошолор. Андан тышкары ушул өспүрүмдөрдүн өзүн өзү презентациялоо жана аянтча катары социалдык түйүндөрдүн чыгышы жана эң башкысы мына ошол көбүнчө өспүрүмдөр биз билгендей өзлөрүнүн досторун көбүрөөк баалап, алардын айткандарына көбүрөөк таасирленип, аларга көбүрчө ишене турган болуп атат да. Мына ошол ресурстарды колдонуу менен баарлашып аткан мезгилде ошо мектептеги улуу курактагы адамдарга караганда. Ошондуктан мына өспүрүмдөр мына ушул социалдык түйүндөр аркылуу мына ар кандай социалдык ролдорду өздөрүшөт, жана өзү адатта өзү аткарып жүргөн ролдордон айырмаланган ролдорду аткарышы мүмкүн. Ошондой эле биздин жалпы стандарттарыбызга чагылдырылган ролдордон айырмаланышы мүмкүн. Ошондой эле ушул өспүрүмдөрдүн социалдык капиталы кеңейиши, буга чейин алар менен баарлашкан тажрыйбасы жок болгон ушул тааныш эмес достордун пайда болушу, ошондой эле онлайн чөйрөнүн жаңы тобокелдиктердин кеңири чөйрөсүнө дуушар болушу. Ар кайсы эксперттер бул жерде контекттик, коммуникациялык, техникалык жана
керектөөчүлүк жана ошондой эле ошол интернетке өтө берилип кетүү тобокелдигине байланышкан ар кандай жаңы тобокелдиктер жаралат. Мына ушул жанагы мейкиндиктеги убакытта конфигурациядагы айырмачылыгы ушул өспүрүмдөр менен ата энелердин ортосундагы айырмачылык. Ошол биз жанагы санариптик ажырым жөнүндө айта эле буга чейин биз гендердик ажырым жөнүндө сөз кылганбыз. Эми ушул санариптикте балдар менен ата энелердин ортосундагы санариптик дагы ажырым бар да. Мына ушул жерде бизде дал ошол кандайча мына ушул интернетти балдар колдонушу керек деп ата энелердин пикири менен ошол өспүрүмдөрдүн өздөрүнүн ортосундагы пикирин ортосунда ушундай ажырым болуп атат. Канчалык деңгээлде ушул ата энелердин позитивдүү мамилеси жана ошол ата энелердин жүрүм туруму дагы балдар үчүн эталон болушу керек деген салттуу кабылдоодо дагы өзгөрүүлөр болуп атат да. Албетте бул жерде албетте мына ошол санариптик компетенттүүлүгү ата энелердики балдарга караганда бир аз төмөнүрөөк болору белгиленген. Айталы көпчүлүк презентацияларда ошол семиналардын жүрүшүндө биз белгилегендей ошол санариптик сабаттуулук жөнүндө сөз кылганбыз, маалыматтык сабаттуулук жөнүндө сөз кылганбыз жана бул мына ушул ата энелердин компетенттүүлүгүн арттыруу үчүн ошондой эле санариптик чөйрөдө коопсуз иштөөнүн компетенттүүлүгүн чогултууну зарылдыгын белгилегенбиз. Ал эми эң акыркы белгилеп кое турган нерсе бул ошол билим берүү системасынын ошол санариптик коомдун өзгөрүүсүнө шайкеш келбеши. Негизи мугалимдердин көп сандаган мугалимдер азыр квалификацияны жогорулатуудан өтүп атышат. Алар иштегенге даярдыгын билдирип атышат, бирок ошентсе дагы бүгүнкү күндө көптөгөн көйгөйлөр бар буларга байланышкан ошол санариптик өнүмдөргө ээ болуу жаатында. Эмесе силер менен бирге азыр биз бир топ фактыларга көңүлүңөрдү бурсам деп турам. Ошол Санкт-Петербургдагы психолог адистердин сунуштары боюнча. Дегенде мен ошол Москва мамлекеттик университетинин же Москвадагы психолог менен социологдордун жыйынтыктары жөнүндө учкай айтып өттүм элем. Ал эми азыр башкача аспектилерге көңүл бурушу керек экендигин белгилеп койгум келип турат. Ушул заманбап өспүрүмдөрдүн өзгөчөлүктөрүнө байланыштуу. Биз дайыма булар балдар булар компьютер менен бирге төрөлгөн жана ошол компьютер менен жеке мамиле түзгөн, чөнтөгүндө жеке компьютери бар балдар жөнүндө сөз болуп атат. Билим берүү үчүн абдан маанилүү нерсе эмне? Бул биздин мектеп окуучулары мына ушул баягы кыска же мындай көрсөтмө маалыматты бат кабыл алат да. Алар тез арада эле бир нерседен бир нерсеге көңүлүн бурганга алар дайын болушат экен. Ошондой эле көбүнчө бул биздин мектеп окуучулары инфографиканы жакшы кабылдайт, кыска тексттерди жакшы кабылдайт жана бул жерде бир олуттуу милдет жаралып атат да. Анткени мына ушундай каражаттарды колдонуш үчүн ошо мектеп окуучулары жакшы түшүнгөн нерселерди жакшы кабылдаган нерселерди колдонууга даяр болуу менен ошол эле учурда биздин мектеп окуучуларыбыз көлөмдүү тексттерди дагы жакшы түшүнүшүнө кантип жетиш керек деген милдет турат алдыбызда. Кийинкиси биз силер менен бирге белгилегенде бул өзгөрүлмө дүйнө. Мектеп окуучулары жалаң гана өзгөрүлмө дүйнөдө жашап гана чектелбестен аларда такай ушул агымда жашап аткандай сезимде болот. Анткени баардыгы тез алмашат, маалымат алмашат. Бүгүн жаралган нерсе эртеси күнү башкача болуп калышы мүмкүн. Туруктуу бир жактырган нерселери дагы аз улам, алардын табити дагы өзгөрүп турат. Коммуникациялык технологияларда дагы алардын баягы артыкчылык берүү боюнча табиттери дагы бат-бат өзгөрүп турат. Бүгүн бир нерсе менен алектенсе, эртең башка. Бүгүн спорттун бир түрү менен, эртең башка түрү менен алектенет дегендей. Ошондой эле кийинкиси бул ошол
өспүрүмдөрдү ошол социалдык баарлашуудан тышкары жашай албай кала тургандай жагдайда муну биз өзүбүз деле түшүнөбүз. Биз дайыма айталы иштеп атсак дагы өзүбүздүн смартфонубузга дайыма көз салып турабыз дагы жана ошол социалдык өз ара иштешүү чөйрөсүндө дайыма турабыз. Байланышта болуш керек болот бизге дайыма. Анан балдарына дагы мына ушул аларга коммуникацияны жеңилдеткен нерселер дагы алар үчүн маанилүү экенин эстен чыгарбашыбыз керек. Дагы бир топ факторлорго да көңүлүңөрдү буралы деп турам. Дагы башка эксперттик жамаат сунаш кылып атат муну. Бул мейнстрим муну да. Бул демек ошол онлайн жыйымкага дайым көз салып туруу, же болбосо анын таасири астында калуу, анткени дайыма түйүндө отура бергендиктен улам алар жалпыга маалымдоо каражаттарынын таасири астында калышы. Ошол ачык көрүнгөн суп маданият болбогондуктан улам алардын баягы уникалдуулугуна көрө көңүл бурулбай калышат. Ошон үчүн башка бирөөлөрдү жактырган бир нерселерди аны көчүрмө, аларды тууроо айталы, же болбосо айталы өзлөрүнүн муунунун ичиндеги бирдиктүү бир түшүнүктүн жок болушу. Анткени алар биз ар кимибиз ар кандайбыз деп айтышат, ар ким каалаган жасаш керек деп айтышат жана ошондой эле бул өзүм жана мен жана алар деген сыяктуу өзүмдүкү же бөтөн деп бөлүшүү дагы да. Анткени айталы бардык нерседен рахат алуу, кайф менен жашоо деген нерселерден бардыгы маанилүү нерсеге айланып атат. Биздин мектеп окуучуларыбыз үчүн айрым учурда бул купуядыр деп болот, бирок көбүнчө ошол жанагы ар түрдүүлүк жаатында дагы мына ушундай бардык нерсени татып көрүш керек, жасап көрүш керек деген нерселер дагы белгилүү бир деңгээлде мына ошо болуп аткан нерселерге карата ошолордун бир белгиси катары чыгып атат бүгүнкү күндө. Ошондой эле бул кийинки социалдык жактан алардын кабылданышы дагы маанилүү деп эсептейт. Айталы ошо алар социалдык чөйрөдө жашап аткандан кийин баягы алар өзлөрүн социалдык популярдуулукка умтулушат. Анан ушу балдардын ушул топтору үчүн азыр мектепте окуп аткан ушул балдар үчүн алар мени макташы керек деп, менин талант же кандай бир жөндөмдөрүм таанылышы керек деп эсептейт жана ал үчүн популярдуу болуу абдан маанилүү болуп саналат жана лайктарды же жакты деген белгини алуу дагы аларга абдан маанилүү болуп саналат социалдык түйүндөрдө. Андан тышкары акылдуу болуу дагы модага айланды десек болот. Быйыл азыр биз билимдин доорунда жашап атабыз. Ошондуктан бул багыт азыр өтө маанилүү болуп саналат биздин балдарыбыз үчүн. Буга чейин балким ар кандай артыкчылыктуу багыттар бар эле. Анын ичинде социалдык байланыштарды түптү ошондой эле кандай темада болсо дагы ошо сүйлөшө билүү, ошол боюнча билими болуу дагы бул модалуу болуп атат. Жана ошондой эле дагы бир маанилүү нерсе биз үчүн бул бүгүнкү мектеп окуучуларына мүнөздүү болгон нерсе бул ошо тандоо эркиндиги. Көрсө бул дагы абдан бир татаал көйгөйлөрдүн бири экен да, ошол биздин балдарыбыз дуушар болуп аткан. Туура эмес тандоо болгон бул катастрофа деп эсептешкендер көп. Алардын арасында ошондой эле эчтеке менен айырмаланбаган, тажатма жашоодон коркуу, ошондой эле баягы күнүмдүк турмушта эле жакшы нерселерди, кубанычты көрө билбеген, ошо көрө билүү жөндөмүнө ээ болбогон дагы өспүрүмдөргө оор да. Андан тышкары мына бүгүнкү күндө мектеп бул ошол реалдуу жашоонун күнүн өткөрө тургандыгын эстен чыгарбашыбыз керек мектепте. Жана ушул муундун балдары айталы ошол кийинки өзүнүн келечегинде кандай болуш керек экендигин аларга баягы бүдөмүк болгондун өзү дагы албетте тынчсыздандырбай койбойт. Жана мен буга чейин белгилеп кеткендей эле мына ушул ар бир күнгө баа берип жашаганга үйрөтүү зарыл. Эмесе жалпылап негизги багыттар эмнелер болуш керек ошол 21-кылымда өзгөрүлмө дүйнөдө өзгөрүп аткан балабыз үчүн башкы багыттар эмнелер болуш керек экендиги жөнүндө сөз кылсак, эмесе биздин
Ушул адистерибиз кайсы багыттар боюнча олуттуу өзгөрүүлөр болуп аткандыгына көңүл буруп атабыз да, бул биздин мектеп окуучуларыбыздын инсандыгында өзгөрүүлөр. Бул жогорку психикалык функциялардын өзгөрүшү, алардын эс тутуму өзгөрүп атат, кабылдоосу, көңүл буруусу, ой жүгүртүүсү өзгөрүп атат алар. Буга чейинки муундарга караганда олуттуу өзгөрүүгө дуушар болуп атат. Ошондой эле бул ушул инсандын калыптануусунун механизмдери дагы өзгөрүп атат. Бул жерде бардыгына көз сала турганыбызда кайсы позициялар боюнча өзгөрүп аткандыгын так көрсөк болот. Ошо 10 жылдын ичинде абдан көп сандагы ар кандай изилдөөлөр жүргүзүлгөн жана алар ар бир ушул багыттар боюнча ошол репутациялык, иденттүүлүк жаатындагы, социалдык роль жагында, социалдык капиталды топтоо жаатында, эмпатия, инфантилизм, эгоцентризм сыяктуу жана ошондой эле неврологиялык жүрүм-турумдун бузулушу синдрому сыяктуу жана биз бул жөнүндө айттык элек, жанагы гиперактивдүү болуу жөнүндө эмоционалдык интеллект, социалдык интеллект жаатында өзгөрүүлөр болуп аткандыгы белгиленген. Кийинкиси бул ошо өз ара иштешүү же өз ара мамиле куруу формаларында өзгөрүшүнө көңүл бурушубуз керек. Булар көбүнчө мына ушул өзүнүн жеке мейкиндигин түзүү жаатындагы өзгөрүүлөр болуп саналат. Айталы ошол жеке мейкиндик бир жагынан алганда мына ошол интернет ресурстар тарабынан ошонун таасиринде калып атат. Жана экинчи жагынан караганда ошол жеке өзүнүн мейкиндиги мына ошол өзгөрүлмөй дүйнөдө такай өзгөрүүгө дуушар болууда. Буга байланыштуу ошол өз ара баарлашуунун формалары дагы дал ушул интернет мейкиндиктин алкагындагы өз ара баарлашуунун таасири астында калып атат да. Биз кээ бир бөлүм жөнүндө дагы бир аз сүйлөшөбүз. Азыр жанагы троллинг, хейтерство жөнүндө азыр айтпай эле коеюн. Sexting, grooming, flaming деген сыяктуу нерселерди мына ушундай жаңы түшүнүктөр жаралып атат бүгүнкү күндө. Ар бир ушул терминдин артында абдан олуттуу ошол көрүнүштөрү болуп атат. Мына ошол адамдардын ортосундагы мамиленин формалары жаатында. Жана бул жерде тобокелдиктер жана тынчсыздануулар, кыжаалат болуулар дагы абдан көп. Виртуалдуу достук же сүйүү же болбосо этикалык ажырымдар же болбосо киберсуицид маселелери дагы бар. Флешмоб түшүнүгү бар. Ошондой эле крауфандинг, татаал онлайн жагдайлар деген сыяктуу ушундай ар кандай жагдайлар, тобокелдиктер жаралып атат. Булардын баардыгы илимий адабиятта толугу менен берилген жана мына ушул кыскача силерге берип атканымдын себеби ушул иштер менен түздөн түз алектенген ушул адистер биздин көңүлүбүздү ушул нерселерге көңүлүбүздү буруп атат. Андан тышкары маданий практикалардын өзгөрүшү, бул жерде коммуникация, чыгармачылык дагы өзгөрүүгө дуушар болуп атат. Кечээ мен башталгыч мектептердин мугалимдери менен баарлаштым элем жана алар ушул чыгармачылык, ошо баягы башталгыч мектептердеги балдардын чыгармачылыгы буга чейинки ошол бир нече жыл мурдагы балдардын чыгармачылыгында абдан чоң өзгөрүү болуп аткандыгын белгилеп атышат. Анткени ар бир бала бүгүнкү күндө өзүнүн мүнөзүн, кандай адам экендигин, өзгөчөлүктөрүн ошол чыгармачылык аркылуу чагылдырганга аракет жасашат экен. Кийинкиси өзүңөр карап көрсөңөр болот. Башка адистердин сунуштары, жанагы интернетте сатуу жана сатып алуу маселелери, башкалардын берген баасы деген сыяктуу нерселер бар. Айталы ошол интернет аркылуу ошол мектеп окуучуларын белгилүү бир нерселерди сатып алышына таасир этип, мажбурлаганга аракеттер бар экени же белгилүү бир чечимди кабыл алышына таасир эткенге аракеттер бар экендигин билебиз. Жана акыркысы бул ошо түйүндүк контексттерден таасири же болбосо жаңы феномендердин пайда болушу. Бул интернетке көз каранды болушу, социалдык түйүндөр, онлайн рисктер, селфизмге өтө берилип кетүү деген сыяктуулар. Мына ушул нерселердин баардыгы бүгүнкү күндө реалдуулук. Ошондуктан билим берүүдө биз алардан эч жакка качып кете албайбыз. Алар менен иштөөгө туура келет. Кийинки слайдда мына ошол жаңы мүмкүнчүлүктөр жана жаңы кандай шаймандар бар экендиги жөнүндө сөз кылсак, ошол коммуникация жана билим алуу жаатындагы шаймандар кандайча ушул жаңы мүмкүнчүлүктөрдү
толуктап өркүндөт болот тургандыгы жөнүндө айталы биз транзактивдүү эс тутум жөнүндө сөз кылсак, мисалы үчүн эгерде сенде ошол булактар сага жеткиликтүү болсо, маалымат булактары жеткиликтүү болсо, көп учурда ошол маалымат эсте калат. Айталы аны түйүндөн таап алса болот, интернеттен таап алса болот, жанагы эс тутум банкы сыяктуу колдонуу менен айталы интернетти. Жана бул жерде негизи жаңы ушул усулдуктар дагы жаралып атат. Башкача айтканда, бул жерде ошол эстеп калууга басым жасабаш керек маалыматты. Ушул өз алдынча өзүнө керектүү болгон маалыматты таап алууга болгон жөндөмдүгүн өнүктүрүүгө басым жасалыш керек. Жанагы көп милдеттердин болушу же көп тапшырмалардын болушу дегенде күнүмдүк турмушубуздагы, күнүмдүк практикабыздагы айталы баягы өспүрүмдөр абдан көп тапшырмалар аткарганга мажбур болот, көптөгөн маселелерди катарлап чечкенге мажбур болушот. Ошондуктан ошол когнитивдик ресурстар чектелген экендигин эске алуу менен аны туура бөлүштүрүп, ушул алдыда турган милдеттерди чечкенге мүмкүнчүлүгү болушу жана ошондой көп баягы иштерди бир учурда жасай турган форматта өзү ошол милдеттерди чечкенге жөндөмдүү болууга жетишибиз керек. Ошондуктан баягы мектептерде айталы ар кандай аспектилерде ушундай ар кандай тапшырмаларды аткаруу аткаруу боюнча көндүмдөрдү ээ болууга багытталган иштер канчалык деңгээлде мектептерде жүргүзүлүп жатат, ушуга көңүл буруш керек. Жана ошол так аныкталбаган жагдайларда, бүдөмүк жагдайларда чечим кабыл алууга мүмкүнчүлүгү болуш керек. Жана ошондой эле ушул мамилелердин алкагында ачык түйүндүк системаларды колдоно билүү мүмкүнчүлүктөрүнө да басым жасаш керек. Мына ошол окуу процессине дагы ушул балдардын өзгөрүүсү ушул окуу процессин өзгөрүүгө кандайча таасир этип аткандыгы жөнүндө сөз кылдык. Эмесе жыйынтык чыгаруу менен биз эмнелерди айтсак болот? Ушул санариптик бала чак жөнүндө айта турган болсок, ошол баланын санариптик дүйнөсү өзгөрүп атат. Ал анын баардык ишмердигине таасирин тийгизет жана заманбап бүгүнкү күндөгү ошол бала өзү оффлайн режиминде жашайт, бирок ошондой эле онлайн режимде дагы өзүнүн жашоосун улантып атат. Жана ошол жанагы жаңы социалдык жагдайга ылайык ушул заманбап бала бүгүнкү күндө ушул өнүгүү жагдайында ушул заманбап баланы мына ушул санариптик социализацияга алып келет жана мунун натыйжасында биз мойнуна алып кое турган нерсе интернет бул жөн эле технология эмес экенин моюнга алып коюшубуз керек. Биз бул туурасында көп эле сөз кылабыз, бирок ошентсе да МКТнын таасири кандай окуу процессине? Бул жөн эле МКТ технология эмес да, балдар үчүн бул өздөрү ошол жерде жашаган чөйрө, бул өнүгүүнүн булагы, социалдаштыруунун бир фактору катары кабылдайт алар. Анан ал ошол балага кыйла таасирин тийгизет, айталы ошол билим берүү чөйрөсүнө караганда көбүрөөк таасир эткен чөйрө болуп саналат. Ошондуктан биз силер менен бирге моюнубузга алып кое турган нерсе бул маданий шайман деп койсок болот. Жана ал ушул ишмердиктин жаңы формаларынын жаралышына, жаңы маданий практикалардын, феномендердин пайда болушуна шарт түзгөн чөйрө болуп саналат. Ошондуктан биз силер менен жаңы түшүнүккө дуушар болуп атабыз. Санариптик социализация жана ошол жанагы жашоо тажрыйбасына ээ болууда ушул башка чөйрө аркылуу ушул балдарыбыздын калыптанышын көрүп атабыз, ошол санариптик чөйрө аркылуу. Жана ошол санариптик чөйрө өзү санариптик инсанды калыптандырып атат бүгүнкү күндө. Ошентип кадам каадап отуруп жаңы мүнөздөмөлөргө ээ болгон жаңы муун жаралууда жана аны эске албай кое албайбыз. Эмесе, урматтуу кесиптештер, азыр башка багытка өтсөк, бул жерде мен канткен күндө дагы жалпы баяндама бергенге аракет кылдым. Мына ошол буга чейинки жасалган изилдөөлөрдүн негизинде ошол Россияда, башка өлкөлөрдө жасалып аткан ушул изилдөөлөрдүн баардыгын талдоо аркылуу мындай жалпылап бир жыйынтыктарды берелин деп турайм. Көңүлүңүздөргө
Азыр назарыңыздарга абдан маанилүү изилдөөнү сунуштап отурам. Менин көз карашыман алганда бул эң бир оригиналдуу изилдөөлөрдүн бири экендигин белгилеп койгум келет. Бул балдарды интернетте коргоо технологиялары. Бул боюнча атайын брошюра даярдалган. Ошонун шилтемесин ушул презентациядан көрүп турасыздар. Бул абдан чоң отчетко карата бул атайын топ иштеген, бир ири топ иштеген жана ошол санарип дүйнөдөгү жашоо дегендин өзү ар кандай көйгөйлөрдү жана тобокелдиктерди жаратат жана ошол алдыңкы компаниялар, мамлекеттин компаниялары олуттуу түрдө ойлоно баштап атат. Ошол балдарды интернеттен кантип коргошубуз керек деп. Ошондуктан мени бүгүнкү силер менен бирге сүйлөшүп аткан ошол теманын алкагында мына ушул жааттагы маселелерди дагы кантуу кетишибиз керек болуп турат. Экинчиси бул ушу балдарды интернет системасында коргоо. Бул слайдда өзүңүздөр көрүп тургандай 3 чоң компаниялар, үч ушул чоң компания абдан чоң ири изилдөөнү жүргүзгөн 2001-2022 жылдары мына ошол жасалма интеллекттин алкагында. Жана ушул талдоонун негизине абдан чоң талдоо жүргүзүлгөн. Ошол балдар жана өспүрүм үчүн кибер коркунучтар боюнча жана ошондой технологиялык ушул дүйнөлөр изилденген. Ошол кибер тобокелдиктерге каршы туруу боюнча ошондой эле ушул келечекте алар дуушар болушу мүмкүн болгон тобокелдиктерге дагы анализ жүргүзүлгөн. Башкача айтканда абдан чоң көлөмдөгү маалыматтарга талдоо жүргүзүлгөн. 21 000ден ашуун илимий иштер каралып чыккан жана буларга ошол машиналык билим берүү технологиясы колдонулган. Бул жерде жасалма интеллект абдан чоң көлөмдөгү маалыматтарды талдап туруп, анан ушул маалыматтардын негизинде жана ал жерге ошол топторду бириктирүүнү кластерлөө аркылуу негизги тобокелдиктерди аныктап чыккан ошол мектеп окуучулары үчүн. Андан кийин эксперттер, абдан көп сандагы эксперттер ар кандай деңгээлде мына ошол көбүрөөк кесипкөйрөөк эксперттер катары бөлүнүп каралган адамдар, эксперттер мына ушул тобокелдиктерди аныктап чыгып, аларды кластерлеп, андан кийин бардыгын талоого алышкан жана ушул иштин бардыгын жалпысынан жасалма интеллект тарабынан аткарылган. Андай мунун баары негизделип, ошол эксперттер тарабынан түшүндүрүлүп берилген. Ошондой эле андан тышкары ушул тобокелдиктерден коргоонун технологиялары аныкталган жана андан кийин мына ушул келечекте кандай тобокелдиктер болушу мүмкүн экендигине талдоо жүргүзүлгөн. Андан кийин ар кандай стейкхолдерлерге атайын сунуштамалар берилген. Эмнелерди жасаш керек мына ошол тобокелдиктерди жеңүү үчүн деген. Менин көз карашымда мен ушундай бир дагы документти көргөн эмесмин. Айталы биринчиден ал мына ошол жасалма интеллекттин негизинде даярдалган жана мына ушундай заманбап ушундай натыйжаны берген башка бир материалды жолуктура элекмин. Эмнелер аткарылды мунун алкагында? Мына ошол абдан чоң көлөмдөгү маалыматтарды кайрадан иштеп чыгуу менен 20 000ден ашуун илимий иштерди талдоонун негизинде ушундай абдан чоң көлөмдөгү релеванттуу илимий иштердин белгилүү бир кластерлери аныкталган. Бардыгы ошол илимий иштердин бардыгы алар бириктирилип, анан кийин ошол изилдөөчүлөрдүн көңүлүнө өзүнө тарткан көбүнчө ири кластерлерге кибербуллинг, интернетке көз каранды болуу жана сексуалдык мүнөздөгү тобокелдиктер, жанагы сексуал тийишүүлөр, порнографиялык контент, траффикинг, ошондой эле ошол балдардын жеке маалыматтарынын коопсуздугуна тиешелүү болгон тобокелдиктер аныкталган. Мына ушул кластерлердин бардыгы бул жерде белгиленген. Андан кийин алардын бардыгы ошол
булактардын бардыгы аныкталып туруп, алардын натыйжасында 23 негизги кибер тобокелдикти аныктап чыгарышкан. Андан кийин жасалма интеллект алардын бардыгын 6 нерсеге бириктирген. Кандай блокторго, бөлүмдөргө аны топтоптур, ушу жасалма интеллект ошол тобокелдиктердин бардыгын бөлүктөрдүн ичинде биринчиси бул криминалдаштыруу, криминалдуу практикага аралаштыруу же азгыруу, балдарды ошо криминалдык жамааттарга аралаштыруу, ошондой эле тыюу салынган товарлар менен кызмат көрсөтүүлөрдү интернет аркылуу сатуу, ошондой эле радикалдашуу менен экстремизм, андан кийинкиси бул трафикинг. Албетте бул өтө оор жагдай, баягы адамдардын органдарын сатуу дагы өтө баягы опурталдуу маселе, опурталдуу багыт. Кийинкиси бул маркетингдик басым жасоо, ошондой эле тобокелдүү акчалай мамилелер, ошондой эле интернет ошол товарларды сатуунун каналы катары, ошондой эле илгерилетилген ушу маркетинг узулдуктары, ошондой эле кара паттерндер, андан тышкары онлайн баягы алдамчылык. Алар бул жерде дайыма ошол жеке чабуул жасоо же болбосо кибербуллинг, сталкинг, груминг, мына ушул жөнүндө мен кененирээк анан дагы айтып берем. Сексуалдык ошо тийишүүлөр же асылуулар, мына ушулар дагы өзүнчө бир блокко бириктирилген. Кийинкиси бул санариптик эксплуатация. Силер өзүңөр билгендей эле атайын бир уюмдар бар. Алар мына ушул балдарды атайын ошол ишке тартып, анан аларды эксплуатациялар, кандай сайттарды жасоо жана башка иштерге ошо балдарды колдонгон учурлар көп. Мына ушул бардык терминдерди, эмнелерди түшүндүрө тургандыгы жөнүндө баягы айтып бергенге мүмкүнчүлүк деле бар. Албетте бирок көп убакытты алат. Кийинкиси бул маалыматтык баягы кысым көрсөтүү, ошо балдарга же өспүрүмдөргө ылайык болбогон маалымат, порнография, дезинформация же маалыматты бурмалоо, же болбосо опурталдуу трендтер же челлендждер, айталы ушул жана зомбулук көрсөтүлгөн контенттер деген сыяктуу ушул атайын программалар бар. Алар мына ошо бала эмнелерге кызыга тургандыгын түшүнгөнгө аракет кылат да, жана дайымага ошондой контенттер дагы берүү менен анан ушул интернетке өтө көз каранды болуп калганга чейин жеткирген ушундай сайттар бар. Мына ушул бардыгын изилдеп чыккандан кийин баягы жасалма интеллект бизге мына ушундай 6 бөлүктөн турган ошол тобокелдиктерди аныктап берди. Эми алардын ичинен 4 чоң топко бөлүндү. Бул жерде силер ошо бардык 23 тобокелдикти көрүп турасыңар. Алар ошол тобокелдиктердин картасы катары бул жерде чийилген, жана ошол өзүңөр көрүп турган ошол тегерекчелердин көлөмү ошол айтылган өздөрү тийиштүү болгон аныктаманын көлөмүндө билдирип турат да. Алар канчалык чоңураак болсо, демек ошол тобокелдиктин коркунучу дагы, опурталдуулугу дагы чоңураак болуп саналат. Жана алар ар кандай түскө дагы боелгон. Мисалы, психологиялык зомбулук дей турган болсо, сары түстө болуп атат. Бул психологиялык зомбулук өтө аялуу маселелерден бири, жана бул жерде 4 тобокелдик тобу аныкталган. Бул жерде ушул тобокелдиктер кандай көрсөткүчтөрдүн негизинде классификацияланат? Алар ошо балага болгон коркунучтуулугу жана ошо баланын андан коргонуу болгон мүмкүнчүлүгүнө байланышкан. Бул сол жактагы, төмөн жактагы топ бул азыраак опурталдуу болгон топ десек болот. Алар мына ушул тобокелдиктен алардын коргоосу. Мисалы үчүн, ал жанагы маалыматты бурмалоо болсо атайын программалар бар. Айталы ошол бурмаланган маалыматтарды чыпкалай турган да, же болбосо ошол экранга болгон көз карандылыктан кантип арылса боло тургандыгын жөнгө сала тургандар бар. Кийинкиси болсо булар баягы жогорку деңгээлде корголгон жана коркунучтуу деңгээли төмөн болгон нерселер. Үчүнчүсү ошол актуалдуулук,
жана ошондой эле алардан корголгон жагы да анда эске алыш керек да. Бул жерде ошондой эле жана жогорку опурталдуу болгон бул ошо көңүлдү бура турган нерселер да. Баягы корголгон жагынын деңгээли кандай жана бул тобокелдиктин опурталдуулугу канчалык деңгээлде деген ошол маселелердин айкалышын көрүп турасыздар. Ошондой эле коркунучтуу трендтер бүгүнкү күндө көбүрөөк басым жасаган жана көбүрөөк опурталдуу болгон тобокелдиктин аймактары болуп саналат. Албетте бизде азыр баягы убактыбыз жетишсиз болуп атат окшойт да. Ошон үчүн атайын ошо шилтемелерди жана ошол тексттин өзүн берип атам. Ошол бул жерде колдонулган терминдерди силер так түшүнүшүңөр үчүн да. Азыркы күндө ошол адистердин көпчүлүгү мына ошол нерселер менен алектенип атат. Ошол көйгөйгө көңүл буруш керек болуп атат жана бул жерде түшүнө турган нерсе, түшүнүп коюш керек бир нерсени. Мына ушул психологиялык зомбулук болгон учурда мына ошол зомбулукка конкреттүү бала дуушар болот жана ал өмүр бою анда баягы жүрөгүндө ошо өчпөс так калышы мүмкүн да. Ошол убагында ага мына ушул буллинг жасалган учурларда ошо буллингдин таасири өмүр бою жүрөгүндө так боюнча калып калышы мүмкүн. Биздин психологдор белгилегенде, мисалы мен ошо башка бир презентациядан алдым эле муну, мына ушул силер үчүн атайын бериш үчүн. Биз азыр буга чейинки көрсөткөндөй эле бул жерде образдуу түрдө айтканда мына ошол талаш тартыштар, эл алысында басынтуу же урушуп кетүү дегендердин баардыгы жана ошол жанагы улуттук деңгээлине карап троллинг жасоо, же атайын чагымчылык кылуу, же болбосо ошол адамда негативдүү же терс маанайды жарата турган атайын комментарийлерди жазуу, же болбосо кийин сталкинг, бул электрондук каражаттарды ошол курмандык укугун токтоо үчүн анын баягы кыжырына тийген нерселерди кайра кайра жазып алуу, жаза берүү деген сыяктуулар да. Мына ушулардын баардыгы баягы абдан өнүгүп бараткан багыттар десек болот. Жана азыр мамлекеттик дума азыр атайын мыйзам долбоорунун үстүндө иштеп атат. Мына ошол интернетте мына ушул нерселердин баардыгын буллингге байланышкан нерселерди болтурбоо жаатында жана атайын иш-чараларды коргоо боюнча иш-чараларды иштеп чыгууга аракет кылууда. Эгерде биз азыр мына ушул көңүл бура турган болсок, бул жерде атайын ошол сексуалдык эксплуатациялоо жаатында дагы маселеге көңүл бурушубуз керек болот. Биздин адистерибиз муну ошол өткөн 10 жылдын ичинде гана биздин адистерибиз бул туурасында сөз кылып келген болчу. Ошол өспүрүм балдар мектепте алар ар кандай изилдөөлөрдүн негизинде биздин ошол өспүрүм балдарга дайым сурамжылоорду жүргүзүп алар кандай көйгөйлөргө дуушар болуп аткандыгына кызыгып турушкан. Анан бул жерде Россия менен Европанын экөөнүн ортосунда салыштырып көрсө, Россияда грумингге байланышкан көйгөйлөр көбүрөөк экен. Европа өлкөлөрүнө караганда. Жана бул ошол психологдор үчүн дагы чоң көйгөй экен да. Жана бул иш-чараларды да ошо тобокелдиктердин ушул жаатынан дагы иш чүрүш керек. Демек, эмнелерге көңүл бурушу керек болот? Бул тобокелдиктер аныкталган жана мына ушундай максаттуу ишти уюштуруш үчүн мына ошол тигил же бул бала кандайдыр бир көйгөйлөргө дуушар болуп аткандыгын кантип аныкташ керек деген маселе жаралат. Ошондуктан мына ошол тизмеде эмнелерге көңүл буруш керек экендиги так аныкталган да. Мугалимдер, ата-энелер эмнелерге көңүл буруш керек экендиги жазылган. Бул жерде айталы ошо терс эмоционалдык баягы ой толгоолору, психологиялык стресске дуушар болушу, же болбосо девианттык жүрүм турумунун өнүгүшү, же болбосо ошол моралдык, адеп ахлактык жүрүм турумунун негиздеринин өзгөрүшү, эмоционалдык жанагы эрктик чүрөсүнүн деформацияланышы же бозулушу,
Жолбосо ошол өзүнүн иденттүүлүгүн калыптандырууда көйгөйлөр болсо бул туурасында азыр абдан көп сөз болуп атат. Жанагы гендердик иденттүүлүк, улуттук иденттүүлүк жөнүндө сөз болуп атат. Да бул жаатта көйгөйлөр көп болуп атат. Ошондой эле психосексуалдык өнүгүүсүнө тескери таасир этиши жана социалдык обочолоону, ошондой эле интернетке көз карандуу болгон жүрүм турунун өнүгүшү. Мына ушул ар бир ушундай байкалган белгилер боюнча атайын сурамжылоолор жүргүзүлөт, усулдуктар иштелип чыккан. Аларды азыр колдонуп атышат. Жасалма интеллект эмнелерди сунуштап атат? Ал так ушул абдан көп сандаган, көп көлөмдөгү компанияларды, IT чечимдерди, чечимдерге негизденүү менен 8 кластерди бөлүп берген ушул технологиялык чечимдердин ичинде. Мына ушул кластерлердин ичинде эң бир маанилүүлөрү болуп албетте ошол балдардын социалдык түйүндөрү, ошондой эле иштеп чыгуу практикалары, башкача айтканда тикелей ошол иштеп чыгуучулар тарабынан. Андан кийинкиси ошол предиктивдик ошол аналитика, башкача айтканда бул ушул жасалма интеллект мына ушул маселелер менен алектенип атат. Ошол окумуштуу кесипкөйлөр тарабынан. Ошондой эле ошол автоматташтырылган модерация деген сыяктуу мына ушундай 8 кластер сунушталган жана алардын ар бири жазылып берилген. Жана мен силерге белгилеп кеткендей эле мына ушул нерселердин баарынын негизи бул предиктивдүү аналитика болуп саналат. Башкача айтканда мына ушул кылмыш жасоо же болбосо курмандык болуп калуу тобокелдиги күчтүүрөөк болгон ошол адамдар болуп саналат да жана ошол балдарды коргоого, ушундай жагдайдагы балдарды коргоого багытталган. Мына ушул жерде албетте жасалма интеллект, мына ошол абдан чоң маалыматтарга таянуу менен, статистикалык ыкмаларга таянуу менен азыркы мезгилде мындай абдан мыкты изилдөөлөрдү жүргүзүүгө багыт алып атат жана белгилүү бир ошол предикторлорди же белгилерди аныктаганга болуп атат да ошо балдардын жүрүм турумуна жараша. Жана мына ушундай бир практикалык мүнөздөгү ошо мисалдардын бири бул жаатта өзүңөр билгендей ал алгоритмдерге негизденет жана ошондойлорго таянуу менен полицияга ошол чаттардагы ар кандай кара ниеттерди аныктаганга мүмкүнчүлүк берет. Же болбосо ошол жасалма интеллект ошол баланын баарлашуусун кайрадан көрсөтүп бергенге мүмкүнчүлүгү. Же болбосо бир роботтун модели мына ошол баланын ошол анын кол жазмасын адамдын анын ошол чаттагы жүрүм турумун көчүрүп көргөзгөнгө мүмкүнчүлүгү бар. Андан тышкары кылмышкерлерди аныктап, алар кайсы санариптик мекендиктерде өзүнүн ишин жасай тургандыгын аныктаганга дагы мүмкүнчүлүгү бар да. Мына ошол азыркы мезгилде ушундай чат-боттор азыр иштелип чыгып атат дагы жана жана кийинкиси бул ошол балдардын социалдык түйүндөрү туурасында айтып кетейин. Баягы бардыгын айтып бере алганга убакыт жок, анан бирок ошентсе дагы бул ошо балдардын социалдык түйүндөрү алар көбүнчө белгилүү бир кошумча коопсуздукту дагы камсыздаганга мүмкүнчүлүгү бар болот. Албетте ал жерде жанагы фильтрация жана модерация дагы системасы бар. Ал деле эми такыр аларга таасир эткен мүмкүн эмес деп айта албайбыз. Болушунча коргоого аракет жасашат, бирок ошентсе дагы ошол балдар үчүн атайын социалдык түйүндөр башка жактарга караганда көбүрөөк коргогонго мүмкүнчүлүктөрү бар. Бирок ошентсе дагы баягы позитивдүү өзүнүн максаттуу багыты бир болгондугуна карабастан ушул технологиялык механизмдин ошентсе дагы ал жерде да белгилүү бир көйгөйлөр жаралбай койбойт. Эми ошол ата энелердин көзөмөл менен мониторинг жүргүзүүнүн шаймандары кандай? Көпчүлүк ата энелерге эмнелер жетишсиз болот? Мен айталы ошол өзүмдүн балам менен сүйлөшүп аткан мезгилде мен чындыгында эле анын бардык онлайн
жашоосун деле жакшы билбей турганды мойнума алам. Жана ошол ал телефон менен өзү интернетке киргенде кайсы жактарга кире тургандыгын деле так көзөмөлдөгөн оңой эмес да. Бирок ошол эле учурда ошол ата энелердин бул туурасында маалымат алыш үчүн эмне кылыш керек? Демек ата энелер менен өзүнчө иштеш керек болот деп ойлойм. Ошондуктан мектепте ата энелер менен бул жаатта тыгыз кызматташуу абдан маанилүү. Мисалы үчүн ошол интернетте отурган убактысын чектөө, белгилүү бир контенттерден аны коргоо, ошондой эле ундан активдүүлүгүнө көз салуу, баланын байланыштары менен анын жайгашкан жерлерин көрсөтүү, көрсөткөндүгүнө байланышкан маселелерди чечүү, ошол баланы эгерде баягы толугу менен аны интернеттен чектеп койгондон ордуна аны интернетте өзүнүн коопсуздугун коргогонго үйрөтүү маанилүү болуп саналат. Эгерде аны жөн эле чектеп кое турган болсо, ата эне менен баланын ортосундагы ишеним дагы баягы жабыркап калышы мүмкүн да, ошо ишеним азайып калышы ортодон баягы гипер эле кам көрө берүү, анан баланын депрессияга дуушар болушу мүмкүн. Айталы, кээ бир учурда ошо өспүрүмдөр үйдөн кетип калган учурлар дагы бар да, баягы ата эне мени түшүнбөйт деген сыяктуу кабылдап. Ошол жакшы максат менен анын коргогонго кылган аракет туура эмес түшүнүп, анан баягы үйдөн кетип калып ата энелер менен өз ара ишенимге негизделген мамилеси болбой калышына алып келиши мүмкүн. Биз үчүн айталы мына биз бүгүнкү күндө ата энелер менен иштешүү маанилүү экендиги туурасында көп айтабыз өзгөчө. Мына ушундай жаңы муундун өкүлдөрү болгон балдар менен өзгөчө баягы өз ара иштешүү жааты деле өзгөргөн болчу. Мисалы үчүн мына азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар. Баягы өзүмдүн презентациям, Москвалык кесиптештердин презентациясын атайын көрсөтүп атсам, мына өзүңөр карап көрсөңөр, мен, досторум, тааныштар деп жазып аттык эле го орта, реалдуу турмушта, бирок интернетте досторунун кен бейтааныш досторум дегенче дагы азыр ошол балага көбүрөөк жакын болуп атканын көрүп атабыз интернеттен. Эмесе мына ошол жардам көрсөтүү сервиси жөнүндө айта турган нерсе, анан кийин түздөн түз сунуштамаларга өтсөк. Мына ушул жардам көрсөтүү сервистери бүгүнкү күндө саны бир топ, алар атайын мына ушул иш менен алектенген атайын уюмдар, алар ата энелерге жана балдарга, каалаган адамга, айталы психологдон жардамын сурап кайрылганга мүмкүнчүлүк берет, же ыктыярчыларга кайрылганга мүмкүнчүлүк берет. Жана биздин ошол кесиптештерибиздин презентациясында абдан көп ар кандай мисалдарды, кайрылууларды алса болот. Ошол ата энелердин жардам сурап кайрылуусунда бул абдан маанилүү, жана ар бир адам өзү мына ушундай жардам алганга мүмкүнчүлүгү болушу керек. Бирок бул жерде баягы кандай чектөө бар дей турган болсок, ошо жардам көрсөткөн адистердин баягы ишинин чектелгендиги да, ошондуктан бул багыт дагы өзүнө өзгөчө мамлекеттик көзөмөл жүргүзүүнү жана колдоо көрсөтүүнү жана квалификацияны жогорулатууну талап кылат. Эң башкы шайманы бул чат-боттор, биз жана айткандай азыр ал көп колдонулуп атат жана ал биринчи жактан алганда ошо балдардын суроо талаптарын талдаганга, адистерге жөнөткөнгө, анын көйгөйүн аныктаганга, ошондой эле сурап билүү маалыматтарын бергенге, адистердин контакттарын бергенге багыт алса болот. Мына өзүңөр көрүп тургандай эле мына ошо жалпы ошо корголууну камсыздоо системасы кандай чөнүктүрүлүп атканын бул жерден көрүп турасыздар. Жана эң акырында айта турган нерсе бул ошол келечектеги тобокелдиктер боюнча бериле турган сунуштамалар эмесе аларды тизмектөө өтөлү. Менин көз карашымда бул бир чети караганда булар жаңыдай көрүнүшү мүмкүн тобокелдиктер жана бүгүнкү күндө кездешип аткан тобокелдиктер жана келечекте болушу мүмкүн деген. Бул инфлюенсерлер, ошондой алардын таасир этиши, ошондой улуу адамдар менен балдардын ошол виртуалдык дүйнөдөгү баарлашуусу, ошондой эле бул кылмышкерлер колдонгон шаймандар, ошондой эле бул жасалма интеллект, мына ошол тарбиялоо процессинин бир бөлүгү катары, дейле ошондой эле аралыктан балдарды эксплуатациялоо.
азыр баягы барган сайын ошол багыт күчөп баратат тилекке каршы. Ошондой эле биометриялык маалыматтар, ошондой эле балдардын социалдык өнүмдөрүнүн өзгөрүшү, ошондой эле ар кандай ошол маалыматтык согуштардын катаалданышы деген сыяктуу нерселер да. Мына бул жерге мен ошол бир аз бир сыйра карап көрүшүңөр үчүн бул жерде ошол слайдтарды сунуштап отурам жана ошол кайсы багытта мына ушундай тобокелдиктер бар экендигин түшүнүш үчүн ушул слайдтарды көрсөтүп отурам, эмнелерди ачыктап бере тургандыгы боюнча. Мына мына ушул жанагы бооз деген сыяктуу же көмүскө өз ара байланыштар дегенге дагы көңүл бурушубуз керек деп эсептейм. Ушул жана улуу адамдар менен жанагы балдардын экөөнүн ортосунда же болбосо ошол жана хакерлик топторго кирип кетиши балдардын же болбосо бул жерде көңүл бура турган нерсе бул ошол бардык багыттар боюнча санариптик ажырым дагы өзүнүн таасирин тийгизиши мүмкүн. Мына азыр биз баягы так ошо багыттарды так аныктап алсак, бүгүнкү күндө ушундай өзгөрүүлөр болушу мүмкүн дегенде бул жердеги абдан маанилүү нерсе. Ушундай эле иште эксперттик жамааттагы ушундай иштерди аткаруу менен бул жакында кандай коммуникациялык тобокелдиктер боло тургандыгын көрсөтүп атат жана ошондой эле экстремисттик жамааттарга алардын азгырылып кетиши мүмкүн деген тобокелдикке көңүл буруп атышат. Ошондой эле контекттик ошо тобокелдиктер бул балдардын өздөрү негативдүү контенттерди жаратышы мүмкүн. Же болбосо керектөөчү тобокелдиктер булар ошо жанагы опурталдуу онлайн шопинг же фишингке алып келиши, же болбосо интернетке көз каранды, ашыкча көз каранды болуп калышы деген сыяктуу маселелер болушу мүмкүн. Мына ушулардын баардыгы ар кандай деңгээлде ошол саясатты иштеп чыгуу жана аны белгилүү бир документтер менен бекемдөө жана тийиштүү материалдар менен аларды жана ошол уюмдарды уюштуруу аркылуу аларга каршы турса болот. Бул жерде мамлекет, коммерциялык ишканалар, ата-энелер, билим берүү мекемелери кандай иштерди аткарышы керек дегенге көңүл буруп атабыз. Мамлекет өзүнү бул жакта алдыңкы ролду ойношу керек. Мына ошол ар кандай стейкхолдерлердин биргелешкен ишмердигин координациялоо боюнча биздин мамлекеттик дума азыр ушул буллинг маселеси менен олуттуу иш алып барып атат. Ошондой эле ал ошол мугалимдерге суйрмат менен мамиле кылуу маселеси боюнча дагы атайын мыйзам долбоору талкууланып атат. Ошондой эле азыркы бар жана ошол жаңы коммуникациялык аянтчаларды түзүү жаатында маселелер көңүл буруш керек. Ошондой эле ошол гиперкоопсуздук боюнча дагы атайын программаларды иштеп чыгуу жана мыйзам тарабынан мына ошол маселелерге же жеке маалыматтарга байланышкан маселелердин баарын мыйзамдык жөнгө салууга көңүл бурулууда. Мына ушул нерселердин баардыгынан баягы атайын ушу жасалма интеллект жүргүзгөн аналитикада мына ушундай сунуштамалар берилип атат жана эксперттер да муну ырастап атышат. Мектептин алдында демек комплекстүү милдеттер турат. Алар ошол технологияларды коопсуз колдоно билүүгөндүмдөрүн өнүктүрүү. Биз аларды колдонбой койгонго мүмкүнчүлүгүбүз жок. Колдонушубуз керек жана окуу программалары менен ошол сабактар баардыгын биз жүзөгө ашырышыбыз керек жана ошондой эле интернет коопсуздукка көрө көңүл бурушубуз керек. Андан тышкары мына ошондой балдардын санариптик социализациясын дагы калыптандырганга аракет кылууга тийишпиз. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай бул жерде комплекстүү милдеттер бар жана бардык этабында ал болушу керек. Башкача айтканда бул ошол кибер коопсуздук боюнча иш эң бир маанилүү иштердин бири болуп саналат. Жана бул жерде албетте педагогдордун, психологдордун жана ошол класс жетекчиси институтунун мектеп психологунун иши дагы кайрадан ойлонуштурулуп, анан ал ушул бүгүнкү милдеттерге жараша өзгөрүүгө дуушар болуу зарылдыгы бар жана ар бир мектепте бул маселе бүгүнкү күндө
эң биринчи кезекте чечиле турган маселелердин бирине айланууга тийиш. Андан тышкары албетте ата энелерге дагы бул жерде зор милдет жүктөлүп атат. Айталы ошол ата энелердин дагы өзүнүн балдарынын виртуалдык жашоосуна дагы аралашуусу, ал жөнүндө маалыматы болушу да абдан маанилүү. Андан тышкары ошо балдардын кызыкчылыгына сый урмат менен мамилет кылуу, ошондой эле өзүнүн компетенциясын санарип сабаттуулук жаатында жогорулатуу дагы абдан маанилүү. Ошондой эле ошол балдардын интернет активдүүлүгүнүн уюштуруунун мыкты практикаларын менен да бөлүшүү дагы зарыл болуп саналат жана ошондой эле балдарга такай колдоо көрсөтүш керек алардын коопсуздугун камсыздоо жаатында ошо санарип дүйнөсүндө. Ал эми IT жагындагы адистерге болсо жасалма интеллект аларга дагы ушундай тажрыйба алмашуу, дискуссияларды уюштурууну сунуштады. Ошондой эле ар кандай ушул комплекстүү, ошол алдын алуучу чараларды өнүктүрүүнү сунуштап атат жана ошондой эле ар кандай ошол программалык ошол өнүмдөрдү чыгарууда бул жерде белгиленген принциптердин баарын эске алууну сунуштап атат жасалма интеллект ошол IT адистерге. Сөзүмдүн аягында дагы бир нече слайдка көңүлүңүздөрдү бурайын. Кандай шилтемелер бар экендиги бул жерде берилип турат. Мына ошол интернет өнүгүү фонду жөнүндө жана кийинкиси бул слайддарда бир нече шилтемелер берилген. Ал жерге кирип ошол презентациялар менен таанышсаңыздар болот. Мына мен ошол бүгүнкү силер менен болгон маектешүүмдө ушул презентацияларды дагы колдондум. Жалпысынан мен бүгүн ошол колумдан келишинче кыскача мына ошол заманбап түрдө мындай жалпыланган мүмкүнчүлүктөр жөнүндө сөз кылганга аракет кылдым. Мына ошол санарип дүйнөсү мына ошо биздин мугалимдер, биздин мектеп окуучуларыбызга өзлөрүнүн сандыгын өнүктүрүү үчүн кандай мүчтөр берип аткандыгы жөнүндө сөз кылдым. Ал эми азыр мына ушул PISA изилдөөсүнө даярдык көрүүнүн алкагында мына ушулардын баардыгы эң бир маанилүү мазмундуу элементтердин бири болуп саналат. Мына ошол биздин мектеп окуучуларыбыз дуушар болуп турган ошол тапшырмаларга да тиешеси бар. Албетте бул жерде дал ушул өспүрүмдөрдүн коопсуздугун камсыздоо маселелери дагы өтө чоң мааниге ээ болот. Андан тышкары мына ошол кантайча ошол компьютерлерде белгилүү бир программаларды кантип аткара тургандыгына көңүл бурулат жана ал жерде дагы башка көп нерселер бар өткөрүү пландалып атат. Ушул буга чейинки өткөрүлгөн бардык эсептөөлөрдө алар ошо PISAнын жыйынтыктарына көп шилтеме беришет. Анткени ошол PISA изилдөөсү ошол заманбап мектеп бүтүрүүчүлөрү жөнүндө эң бир жаңы маалыматтарды берген ошол изилдөө болуп саналат. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Жана суроолор болсо жооп бергенге даярмын. Мен бир аз мындай көбүрөөк маалымат берип койдум окшойт, бир аз. Да, спасибо. Чоң рахмат. Пайдалуу болду деп Галина үмүттөнөм. Сергеевна, как всегда, прекрасно. Галина Сергеевна, сизге чоң рахмат. Эң мыкты презентация болду. Ар бир жолу ар бир спикерлер мына ошол эки дүйнө бар экендиги жөнүндө айтып жатышат. Бирөөсү ошол буга чейинки дүйнө, аны баягы азыркы деп айта албайбыз го. Дегенмен анан азыр бүгүнкү күндө болсо ошол интернетте дагы бир дүйнөбүз бар. Анан ал кимиси баягы көбүрөөк пайдалуу, көбүрөөк баягы чынчыл экенин деле айта албайбыз. Канткен дүйнөдө баарыбыз азыр эки дүйнөдө жашап атат окшойбуз. Ошол виртуалдык дүйнөдө жана чыныгы биздин реалдуу жашообузда. Спасибо большое. Я хочу Галина поблагодарить Сергеевна, сизге чоң рахмат. Азыр мен ошо бир аз кыска бир аналитиканы сунуштап коелу деп атам. Кыргыз Республикасы мына ошол 2018-жылдын жыйынтыгы боюнча эл аралык институттардын отчетуна ылайык мына ошол келечекке жана ошол глобалдык атаандаштыкка даярдык боюнча 97-чи орунду ээлеткен 140 өлкөнүн ичинде. Инновациялар индекси боюнча 125-чи орунда экенбиз жана ошол маалыматтык технологияларды ыңгайлаштыруу боюнча 73-чү орунда экенбиз.
эмес. Компетенциялар жана көнүмдөр боюнча 82 орунда экенбиз. Башкача айтканда бизде бүгүнкү күндө кыйла тармактар боюнча артта калуулар байкалып атат да. Мына ушул компетенттүү кадрларды жана эмгек ресурстары боюнча. Жана мен өзүм белгилеп кое турган нерсе мына ошол кесиптештерибизди ой жүгүртүүсү үчүн бизге чындыгында эле мына ушул жаатта көбүрөөк аракет кылып, ушул мектеп окуучуларынын маалымат технологиялар боюнча компетенциясын арттырууга аракет кылышыбыз керек деп кайрылып кетер элем. Менин түшүнүгүмдө мына кандай компетенцияларды ушул программага киришке, булар технологиялык жактан сабаттуулук, инновациялык сабаттуулук, инженердик сабаттуулук болуш керек жана ошондой эле баягы сынчыл ой жүгүртүү жаатындагы өнүктүргөнгө аракет кылышыбыз керек. Жана бул мына ушундай чечим кабыл алыш үчүн жана тобокелдиктерди башкаруу үчүн жана аналитикалык өндүмдөрүн дагы арттырууга тийишпиз. Мына ушулардын баардыгы албетте мына ошол чыгармачылыкты өнүктүрүүгө негиздениш керек. Биз балдарыбызды чыгармачылыкка жакын кылып өстүргөнгө аракет кылышыбыз керек. Мына ушуну менен ошол бүгүнкү вебинардын аягына чыгарууга уруксат бериңиздер. Биз 15 мартта биз сиздер менен саат 14:00 дагы бир жолу жолугушабыз акыркы вебинарда. Алга бизден 2 спикерибиз келет. Алар биздин ошо жаш балдарыбызга колдоо көрсөтүү жаатында өзүнүн ишмердиги туурасында, тажрыйбасы туурасында бөлүшмөкчү. Жана биздин ошо жаштарыбыздын арасында ошо санариптте кандай ажырымдар бар экендиги туурасында сөз болмокчу. Стартаптар жөнүндө дагы, анан ошол келечектин мектеби жөнүндө дагы реалдуу мисал катары иштеп аткан ошол мектептин тажрыйбасы жөнүндө сөз кылмакпыз. Галина Сергеевнага дагы бир жолу дагы чоң рахмат. 1,5 саат бою абдан мыкты презентация жасадыңыз. Албетте сиз үчүн бул оңой эмес. Сизге чоң ыраазычылык, сизге ийгилик каалайбыз. Жана сөзүмдүн аягында дагы бир жолу белгилеп кое турган нерсе, ошол сертификаттарды биз эң активдүү катышуучуларга бермекчибиз. Бардык вебинарларда катышкандарга биз сертификат бермекчибиз. Жана экинчиси, биз супер сыйлыкты тапшырабыз. Бул эмне болгон сыйлык жөнүндө айтып бермекчибиз. Катышыңыздар. Галина Сергеевна, жакшы туруңуз. Урматтуу кесиптештер, баарыңыздарга жакшы калыңыздар демекчимин. Бизге семинарга кошулуңуздар, андан кийин биз сиздер менен бирге андан ары кандай план менен ошол мектеп окуучуларын кандайча PISA 2025ке даярдай турганыбыз туурасында сөз кылмакчыбыз. Аман туруңуздар, көрүшкөнчө жакшы калыңыздар.